Tahmini komada dedi, men öldü demedi menga. Kessem ölüp koptu. Сузак районунун Сузак айылында 3 январ күнү каргашалуу окуя катталды. Тахмина Рустамжан кызы мурунку жолдошу тарабынан мыкачылык менен өлтүрүлгөн. Бул үрөй учурган окуяга маркумдун бир тууган эжеси Ситора күбө болгон. Эжесиңди ошол учурда бир батирде чогуу жашап турушкан. Ситора ошол каргашалуу күндү эскерип, окуянын ар бир ирмемин жүрөгү сыздап айтып берди. O olib ketaman dedi, senin bizga yo'l yo'q, ketmayman men bolalarni tashab. Bolalarni kimga tashab ketaman dedi. Dödüne o bala aytdı. Al gelip singdimdi Rossiyaga alıp ketem dedi. Singdim men ketpeyim baldardı kimge taштап кетем dedi. Ошентип экөө сөз талашып уруша кетти. Менин алдымда сиңдимди эки жолу муунтуп койду. Тахмина менин артыма бекинип жатты. Сиңдим ошол убакта мен дагы турмушка чыгышым керек. Сен деле үйлөндүң го дегенде катуу жини келип кетти. Сиңдимден башка турмушка чыга турган адамы деле жок эле. Ошол учурда милицияга чалдым. Бирок алар менен байланыша албадым. Тахмина качканда жыгылып түшүп артынан барып комнатага алып кирип кетти. Артынан барсам жаткан жеринде муунтуп жатыптыр. Ошол учурда колума тийгени менен уруп жаттым. Бирок ага карабай мени жогол деп кыйкырды. Эшикке чыгып жардам сурап адамдарды алып келсем Тахминаны өлтүрүп койгон экен. Тахминанын ахвалын көрүптү. Ахвалын көргөндөн кийин уже болду, апа, бесполезно деп улар чыгып кетишти. Чыгып кетиштен алдын бул биринчи алып келген бала немеге скорыйга телефон кылды. А мен милицияга телефон кылдым. Менден алдын о өзү Тахминан ошо Дилшат өзү кылган экен, мен өлтүрүп койдум деп. Бул каргашалуу окуяга байланыштуу коомчулукта ар кандай кайчы пикирлер айтылып, талкуулар жаралууда. Маркумдун эжесинин айтымында, кылмышка шектүү болгон жаран менен сиңдиси 2021-жылы расмий түрдө ажырашкан. Ажырашуудан кийин ал адам Орусияга иштегени кеткен. Ал сиңдиме дин жагынан да, мыйзам жагынан да эч ким эмес болчу. Ортодо нике күбөлүгү да жок болчу деп кошумчалады. Азыр күйөө бала менин хатыным мен менен жашап туруп, башкасы менен телефондо тутуп алдым, там башкасы менен нема кылып алды депти. Жок. Күйөө бала тергөөдө аялым мен менен жашап туруп, башкасы менен телефондо тутуп алдым деп көрсөтмө бериптир. Тахминанын жообун берген. Мыйзамдо нике күбөлүгү да жок эле. Ал сиңдиме азыркы учурда бөтөн адам болгон. Ошондо бөтөн адам келип сиңдимди өлтүрүп койду. Тахминеге у просто чужой человек. Бегон адам как бы келип өлтүрүп койду. Эримаса да. 28 жаштагы Тахминанын артында бир уулу жана бир кызы калды. Учурда алар тай энесинин колунда тарбияланып жатат. Маркум келиндин апасы Мукадам Нуралиева ошол учурда Орусияда эмгектенип жүргөн. Ал кызынын кайгылуу кабарын уккан соң 4-январ күнү Кыргызстанга кайтып келген. Маркумдун жакындары бул кылмышты жасаган адамга мыйзам чегинде эң катаал жаза берилишин талап кылышууда. Kızımla kıyı bala ajraşkenige 4 yıl oldu. Cevabını veriyordu. O Rossiyaga ketip 2 marta uylendi. Oş Özbekistanlık. Meni balalarım yetim bulmasın. Birovni kolga kalmasın dep bu turmuş kurmadı. Kelip bunu yaşayman deyordu. Bu yol yok. Yaşaydigan gap aytmagan endi yol yok gap aytgan. Meni ecem tez yetip ki tahmini komada dedi, men öldü demedi menga. Kessem ölüp koptu. Bir oğul, bir kızı var. Kattası 10 yaşar, kiçigi 8 yaşar. 28'e endi kiruvdi bolam. Oşunu ağır ceza beriyinler, koma beriyinler. Meni balamı, Gülday balamı yedi. Bu 2 balam menga kaldı, kana kılaman endi men. 2026-жылдын 3-январ күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө 102 кызмат аркылуу Сузак районунун 1990-жылы туулган тургуну телефон чалып, ошол эле күнү саат 19:55 чамасында 1997-жылы туулган жубайын өз ара пикир келишпестиктин айынан өлтүрүп алганын билдирген. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен кылмыш иши катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Күйөөсү жубайынын көкүрөгүнө бир нече жолу аш бычак менен сайгандыгы маалым болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2026-жылдын 4-январ күнү кылмыш ишине шектүү катарында 1990-жылы туулган маркумдун жубайы Сузак райондук соту тарабынан камакка алынган. Акыркы жылдары өлкө аймагында аялдарга карата зордук зомбулук фактылары көбөйүп, айрым учурларда ал адам өлүмү менен аяктоодо.
Мындай окуялардын кайталанып жатканы коомчулукта олуттуу кооптоону жаратып, кеңири талкууларга себеп болууда. Ушундан улам жарандар бул көйгөйгө формалдуу эмес, олуттуу мамиле жасап, аялдардын коопсуздугун камсыздоого багытталган чараларды мамлекеттик деңгээлде күчөтүү зарыл деген пикирлерди билдиришүүдө. Күйөөлөр ошол жакта башка бирөөлөр менен көңүлдөш болуп алыптыр, үй бүлө куруп алыптыр деп, ага атаандашкан аялдары берде да ошондой бир аморалдык поступкалар жазып коюп атат. Анан ошонун кесепетинен ушундай бир неме талаш тартыш чыгып, аркасы ошол бирин-бирин өлтүрүүгө чейин барып атат да. Мына азыр Сузактагы болуп аткан окуя жөнүндө да айтсак, мына азыр аялын өлтүрүп койду, өзү 15-20 жылга камалат. Анда бир 3-4 баласы болуш керек. Бул балдарды келечеги кандай болот? Буга улай эле Жалал-Абад облусунун Манас шаарында 40 жаштагы аял өз үйүндө асынып каза болгон. 10 январда Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө тез жардам бөлүмүнөн кабарлашкан. Анда Манас шаарынын 1985-жылы туулган тургуну өзү жашаган үйүндө асынып алгандыгы тууралуу кабарлашкан. Аталган факты Манас шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталган. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркумдун денесине сырттан кароо жүргүзүп, маркумдун жансыз денесинин сөөгүнө карата анын өлүмүнүн келип чыгуу себептерин аныктоо максатында соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2025-жылга карата Жалал-Абад облусунун аймагында үй бүлөлүк зомбулук боюнча ички иштер органдарынын электрондук каттоо журналына жалпысынан 847 арыз түшкөн. Анын ичинен 777 коргоо ордери берилген. Тактап айтканда 712 коргоо ордери аялдарга, 23 кыз балдарга, ал эми 41 эркектерге карата колдонулган. Ал эми республика боюнча алганда 2025-жылдын алгачкы 11 айында ички иштер органдарынын электрондук каттоо журналына 1995 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул көрсөткүч 2024 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу кыйла жогору. Тактап айтканда, 2024 жылдын алгачкы 11 айында 15675 факты катталып, 2025 жылы бул сан 27,5%га же 4320 фактыга көбөйгөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.